Саламатсыздарбы, урматтуу Үй-бүлөлүк Оке радиосунун угармандары. Мына сиздер менен ар 5-күнү кечке жуук, кечке маал деп кыргыздар жакшы айтышат. Эсиңдеби уктуруусун ого алып чыгып турабыз. Мына бүгүн дагы биздин уктуруунун ошол үй-бүлөлүк атайын Оке радиосу болгондуктан үй-бүлөгө тиешелүү үй-бүлөлүк баалуулуктарды алып чыгуу максатында биздин урматтуу конокторду чакырганбыз. Бизди болсо үй-бүлөлүк Оке радиосу деп Facebooktан дагы, Instagramдан дагы, ошондой эле YouTube'дан дагы таба аласыз. Каалаган учурда алып чыгып өзүңүз уксаңыз дагы толук мүмкүн. Ошондой эле эгерде биздин угармандар конокторго суроо бергиси келсе 0705 5316 64 WhatsApp номеру иштеп жаткандагы эскерте кетели. Уктурууну болсо мен Гүлзина Мыйзамбекова алып барам. Бизге келген конокторду тааныштырып өтөлү. Эсиңдеби уктуруусунда чындыгында коомдогу үлгүлүү жана белгилүү үй-бүлөлөрдү чакырып өздөрүнүн жашоо тажрыйбасынан жаштарга, үй-бүлө курайын деп жаткан, өзгөчө пландап жаткан жаштарга кеп кеңешин угуп келебиз. Андыктан бүгүнкү конокторду тааныштырып өтөйүн. Биздин коомду үй-бүлө тууралуу жакшы бир өздөрүнүн үлгүсүн көрсөтүп жашап келатышкан мына Руслан байке менен Баян эже бизге конокто келишти. Саламатсыздарбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат. Мына биздин ушул үй-бүлөлүк Оке радиосу атайын сиздерге кулак түрө угуп турган кези мына бүгүн үй-бүлө тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе сиздерге ошол биздин теманы дагы айта кетейин. Бүгүн болсо ажырашуу Кудайдын эрки эмес деген теманы алып чыгып жатабыз. Албетте оор тема деп айтсак дагы жаңылышпайбыз. Бул нерсеге өтө мындай кылдаттык менен, акылмандуулук менен кайрылыш керек. Мына так ушул темага чакырганыбыздын дагы себеби сиздердин жашоо турмушуңуздагы бизге көрсөткөн үлгүдөн улам. Андыктан эң биринчи эле эсиңдеби уктуруусунун жакшы суроосун узата кетейин. Эсиңиздердеби? Сиздер кантип таанышып калдыңыздар эле? Кантип ушул баш кошууга макулдугуңузду берип, Баян эже? Руслан байке, ушул үй-бүлө куруу Кудайдын эрки экенин кантип билип калдыңыздар эле? Сөз башынан болсун, келиңиз Руслан байке. Мен баштап келсем, балким Баян бул жагынан көбүрөөк айтып бербек. Сиз баштаңыз, анан Баян эже мүмкүн толуктоолорду киргизет. Чында биз жолукканыбыз себеби бул музыка болду. Биздин үй-бүлөбүздө эжем, эки карындаштын да алар музыканттар. Баян да виолончелист, музыкант. Ошол аркылуу музыка аркылуу ушул музыка бизди бириктири деп айтса да болот. Жакшы, өзгөчө. Ошол жана таанышып, Баян менен таанышып, анан көп жылдан бери дос болуп жүрчүбүз. Чакын болчубуз, бири-бирибизди түшүнчүбүз. Анан ушул достугубуз ушундай сүйүүгө айланды. Бул өзүнчө бир история, анан Баян балким өзүнчө айтып берет. Келиңиз Баян эже. История деген кандай? Баян айт. 16, мен 13 жашта болчубуз таанышканда. Таанышкан кезде. Курбулар катары эле бир компания болот го, достор ушинтип аралашып чогуу эле жүрчүк, чогуу бир нерселерди кылып, туулган күн чогуу өткөрүп, концерттерге барып, театрларга барчык. Анан кийин мисалы ойлодук болуш керек, биз жакын доспуз да, андай кандай болсун, жигит кыз катары да болбойт го деп. Бирок бир күнү ошо айтканда деп. Бирок сунушуна таң калып калдыңыз демек. Таң калдык дагы, ооба, өзүнө да таң калыштуу болду. Бир чети күлдүк. Бир четинен күлдүк, бир четинен өзү айткандай, как бы не хотел бы потерять деп, жоготуп алсам да башкача болмок. Анан менде да ой келди. Мындан жакын адам табамбы же жок? Анткени оюбузда бирибизди түшүнгөнүбүз, сүйлөшкөндөр баары. Демек, 13 жаштагы кезден баштап анан кайсы жашка чыкканда сиз сунуш киргиздиңиз? Башкача айтканда. Башкача айтканда канча жыл өттү арадан? Көп жыл өттү. Анан биз сүйлөшкөндөн кийин анан мен ушул өзүмдүн сезимди айтып, ушул баш кошпойлу деген ой менен кайрылганда, фильм жөнүндө ачык айткандан кийин мен 27-29да үйлөндүк. Өтө көп убакыт болгон экен, бири-бириңиздерди таанып. Башканда канча 2-3 жыл өттү, 25-те болчумун, 27. 10 жылдан ашык да. Жакшы. Анан негизи үй-бүлө курууга
кыздарга сунуш түшкөндө анан ойлонот да, мага сунуш түшүп атат. Демек мен ойлонуп көрсөм мындай бул адамдын бул сапаты жакшы экен мындай деп тандоо кылат да. Бирок сизге бул ой кайдан келди? Мисалы жоопкерчилик үй бүлөдө көбүнчө Кудайдын астында дагы, ошол айымдын астында дагы эркекке жүктөлөт эмеспи? Сиз ушул Баян эжеге менин келечектеги жубайым болот деген ойго кантип келдиңиз? Мындай коркунуч пайда болгон жокпу тандоо жүргүзгөндө? Сөзсүз бул сүйүм маселе, үй бүлө куруу деген өтө коркунучтуу маселе. Ооба. Ошондуктан көп эркектер бул чечимге өтө оор келиш, көп ой туудурат, көп кеңештешет, баары менен кеңешип, тияк туугандар менен, достор менен да сүйлөшөт бул деген өтө оор чечим. Бирок чында эң биринчи суроо бул чында жаш кезде жаш жигит бул көбүнчө сезимдер менен мындай кыймыл эткен. Жүрөгүндө болгон сүйүү деп аталат, эмоция деп аталат, ар кайсы ушундай физикалык жагынан да гормоналар нерселер ойнойт. Анан ушундай адам балким ушундай кээде туура эмеспи, же кандай бир сезим менен кыймылгат. Бирок биз ушул чечим кылган убакыт менимче уже биз кандай айтсам уже жаш бир убактан да өткөнбүз. Ошол үчүн бизге мындай биз ойлош керек болчубуз биринчи. Кантип жашап кетебиз? Биздин оюбуз кандай? Анткени баарыбыз билебиз, бул той деген, анан үйлөнүү той, бул көбү ошону эле элестетишет да. Өзгөчө кыз болсо жанагындай үйлөнүү тойдо кийимди кийип, анан чыгам деп ушуну бат каалоо жана кыялы баары ошол эле. Бирок чында ал бир эле күн, ал жөнүндө көп ойлонот, кыйналышат, пландаштырат. Акчанын баары да ошого кетет көбүнчө. Бизде өзгөчө. Өзгөчө ошол. Бирок ошол биз чында ошол эртеси да болот. Тойдун эртеси жөнүндө ойлондук. Үйлөнөң десе жанагы отун ал дейт. Анда ойлондук, канча жашайбыз. Анан чында оюбуз бир болду. Бизге эң маанилүү болгон биздин эл эмне ойлойт, кандай болот деген бул сөзсүз маанилүү, бирок чында эл деген бир күн сен жөнүндө ойлойт, анан элге баары бир. Биз ойлойт, биз жашап кетебизби депчи. Биз ушул чечимибиз бекем болобу деп. Ушундай сөздөр көп болгон ортобузда. Анткени бул чында мен түшүнгөн болчу. Чүн көп адамдарды байкачым үйлөнүп эле ажырашып кетет, анан же ушундай бир өтө жеңил ой менен ушул үй бүлө кургачы келишет. Бирок биз сүйлөшкөнүбүз бир болду. Биз айттык, жок, биз бул биринчиден өзүнүн мисалы өзүнүн тажрыйбам менин жеке үй бүлөмдө эч качан бул сөз мындай чыкпачы. Ажырашуу деген сөз. Ажырашуу деген сөз бул мындай биз да Баян экөөбүз ортосунда айткан биздин үй бүлөбүздө бул сөз мындай тыюу салынган. Ооба, орун жок. Ал сөздө орун жок. Дегенде биз айтканбыз, биз сөзсүз үй бүлө курганда бул өтө оор, биз экөөбүз түшүнүп атабыз. Анан мен да азыркыда айтам, биз бир ушундай бир кээбилер мактанышат го, биздин үй бүлө ушундай үлгүлүү, мындай ушундай бир сонун депчи. Эч качан урушпайбыз депчи. Биз урушабыз. Анан мен да Баянга айткам, ошо жаш жаңы кошулуп, баш кошуп ушундай сүйлөшүп атканда мен айттым, биз урушабыз. Биз катуу урушабыз. Бирок мен эч качан кетпейм деп. Биз жада калса экөөбүз бири карыйбыз, эки ошо кемпир чал болобуз, абышка кемпир болобуз, ошондо да урушабыз. Бирок чогуу болобуз деп. Анткени көп ушул сезим катары сүйүү же бири-бирине ушундай берген убадаларды сезим катары көрүшөт. Бирок биз бул мен дегенде үй бүлө куруудан бул убада берүү. Биздин болгон ушул чогуу эки адамдын убадасын бекем кармоо. Баян эже, сиз айтсаңыз, чындыгында бир кишиге баш байлап жатасыз. Баарыбыз жакшы билген осуяттар дагы бар, күйөөңө баш ийиш керек депчи. Анан кийин мисалы биздин турмушубузда дагы мен турмушка чыгып атканда атам мага аябай бир суроо берген. Ошол сен тандаган жигит сени ыйлатпайт экенине көзүң жетсе,
бара бер кызым деп айткан. Сен ыйлатпайбы деп мага. Бул аркылуу мен өзүмө жоопкерчилик жүктөгөн да. Практичный метро, Ооба. Анткени мен өзүм түштүктөн болуп түндүккө турмушка чыгып аткандыктан дагы бир аз ушундай олку солкучулар болгон да. Анан Баян эже сиз айтсаңыз, чындыгында Руслан байке сизди ыйлатпай бактылуу кылып жашап, ушул адам менен мындай ийгиликтүү үй бүлө куруп кете алам дегенде кайсы сапаттарынан улам бир так чечим чыгардыңыз? Айтып атпайбызбы, мен 13-16 жашта болчу, көп бир туугандай эле болуп чоңоюп калганбыз да. Бир чети карасак, бир көп жагын билем деп ойлодум да. Анан мисалы тарбиясы, эжесине, карындаштарына кандай мамиле кылат, ошол жагын байкап, бул биринчи, орусча айтканда, зацепка болду да, аларды ойлойсуң. Анан маданияттуу жагын карадык. Анан мисалы өзүм музыкант болгондуктан ушу темаларга көп маданият, литература эмне жөнүндө болуп, адабий болуп сүйлөшөт. Бул түшүнүгү бар киши, билими бар киши. Демек, маданият да ушундай жүрүш турушун карап эле, албетте анын мүнөзүн байкап. Мен ойлодум, бул не обидит дегенде бир чети, экинчиден түшүнүп аттым. Особенно эртең бул үйлөнүү той деген күнү түшүнөсүң, бүт артка жол жок. Ушун менен сен өлгөнчө ушундай болот, болду. Бул биринчиден жана өзүң айткандай, жоопкерчиликти өзүңө алып, эми кандай болсо мен ушул кишиге баш коштум, болду. Аягына чейин, өмүрүм аягына чейин ушундай болот деп. Демек, чечим чыгаруу. Мына биз ушул Үй бүлөлүк окей радиосундагы эсиңде уктуруусунда дайыма ушул 4 сапты айтып келебиз жана угармандарга мындай уран катары, орусча айтканда лозунг уран катары биз айтабыз. Ачуу үчүн үй бүлөнүн эшигин кабыл алса жетет сүйүү чечимин. Бирок аны сактайм десең түбөлүк болсун сенде чыдам менен кечирим. Эң туура. Эгерде мен сүйөм, күйөм деп койсок, Руслан байке айткандай, сонун үй бүлө куруу үчүн жана үлпөт той өткөрүп кой оңой экен да. Бирок өмүр бою сенде чыдам менен кечирим болуш керек экен да. Ошондуктан бул жаатта алып карасак, мына азыр тилекке каршы коомузда жаш үй бүлөлөр укмуш сонун үлпөт тойлорду өткөрүшөт да. Кредитке бирок. Мүмкүн кээ бирөөнүн арасында чындыгында ата-энесинин мүмкүнчүлүгү болуп өткөрүп бергендер бар. Алар өткөргөн үлпөт тойлор көптөрдүн кыялында, мисалычы. Бирок тилекке каршы көп өтпөй ажырашып кеткен учурлар болуп атат да. Ошон үчүн мына жаш өзгөчөлүк жөнүндө сөз болду. Руслан байке айтсаңыз, канча жашта турмуш жолуна аттануу туураараак болот? Алар ажырашкандар жаштык кылып коюп аткан жокпу? Үй бүлөлүк маселе болуп, чында буга азыркы айтылгандай акмалдык, чыдамкачылык керек. Кээ учурда убакыт өтүп да улгайган киши болсо да кээде алдан жетишпей калышы мүмкүн дачы. Ошон үчүн жаш болсо да, бирок тарбиясы ошол да маанилүү. Үй бүлөсүндө жанагындай үлгүнү көрсө, сөзсүз анда ал эмне кылганын билет. Көп учурда эгерде биз ушул үй бүлөнүн алдында биз кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деп үй бүлөнү түшүнбөсөк, биз көргөн нерсени аткарабыз. Мисалы эркек болсо үй бүлөсүндө көргөн нерсени тарбиялоону түшүнсө да түшүнбөсө, бул аң сезимде мындай калып калган нерсе. Ал ошону эле аткарат. Эгерде үйдө мисалы эркек аялга кол көтөрсө, алдагылар түшүнбөй туруп эле калат. Же уруш, же жана кыйкырык, же дагы бир нерселер бул сөзсүз кайталанат мындайчы. Ошол үчүн бул жааттан мындай ушундай бир сөз бар го, мисалы биз машина айдош үчүн биз право алабыз. Же дагы бир нерсе кылыш үчүн биз сөзсүз бир кандай бир билим алабыз. Бирок үй бүлөгө келгенде биз ойлойбуз, биз жашоо өзү үйрөтөт деп. Бирок мен айтарым, үйрөнүш керек. Жаш болобу, кара болобу, үй бүлөгө келгенде көп нерсе мындай насаат алып, үйрөтүп, сабак алыш керек болгон. Анткени бул жагынан көптөгөн азыр бизде маалымат бар, китептер бар. Түшүнүш керек бул үй бүлө деген эмне дегенчи. Анткени көбү жөн эле мындай любительский деңгээлде жана кинону көрүп туруп, романтический бир түшүнүк менен үй бүлөгө ушундай киришет. Бирок үй бүлө деген чынында биз балким анан кечирээк да сүйлөшөбүз. Бул ажырашуунун эмеси кесепети өтө оор. Коомго я дегенде балдар үчүн өтө эмеси зыяны өтө көп. Ошол үчүн бул жагынан мындай сабактар, үйрөнүү, билим алуу өтө маанилүү.
Анан ошо жогоруда Руслан байке ачык маегиңиз үчүн рахмат. Биз урушабыз деп айтканыңыз үчүн. Анткени кимдир бирөө мындай өзүн бактылуу көрсөткүсү келип эле жаап жашырып, ой бизде баары жакшы дей берет да, анан бирөө айттыр да, биз такыр урушпайбыз десе, силер чогуу жашайсыңарбы дептир. Эгер чогуу жашасаңар сөз уруш болуш керек эле. Силер чогуу жашабайт окшойсуңар ошо деген бир шектенүү жаралыптыр да. Ансандай баян эже айтсаңыз ушу казан аяк кагышат да үй бүлөдөчү. Анан ошол кезде аял заты кандай реакция деп коебуз орусча, кандай бир жооп кылыш керек же өзүн кандай алып жүрүш керек аял заты. Мен баягы эмеде болдум, туура жоопту билем дегендей, бирок аял заты эмоционалдуу көбүнчө. Биз көп эмоцияга алдырабыз. Бирок биздин үй бүлөдө мисалы көбүрөөк сабырдуураак Жолдошуңуз. ооба. Ал туура көп нерсе, көп жерде басып алып кете алат. Анан экинчиден башынан эле ушундай болуп калган жокпуз. Биз деле жылдар өтүп, биз деле бир тажрыйба алып атабыз дегендей. Кийинчерээк түшүнүп баштайсың. Мисалы, жана американский кинолордо орустарда не драматизируй деген бар го, драма кылып жибериши мүмкүн, бирок убагында токтоп калыш, убагында болот. Мүмкүн уйкусу канбай калды, мүмкүн ачка, мүмкүн ушундай кийинчерээк үйрөнө баштайт экенсиң да. Мисалы, бүгүнкү тема чын эле ажырашуу деле бат эле. Бир күндө чечим чыгарып, эртең документация алып, баарын бүтүрүп койсо болот. Бирок андан кийин ошо көп мисалы жаштар мен да үй бүлөлөр бар да, сүйлөшөрдө ажырашканга дайым жетишесиң деп айтам да. Мисалы биз айтабыз, кой тур, башка чечимдерди кылып көрдүңөрбү, башкача иштеп көрдүңөрбү? Жана айтып кеткенде өзүңөр үйлөнүү тоюбузда көп каалоолордун арасынан ушу кайнатам атабыз бир сөздү айткан, кечиримдүү болгула. Бүт ушу сиңип калыптыр бизге. Эмнеси болбосун да кек сактап же кармап, анан кечке толтуруп жүрөр. Ушу сөз баарынан азыр жашоонун өтүп аткан сайын түшүнүп атабыз. Демек, аял затына кечиримдүү болуу өтө маанилүү, Анан көбүнчө эле ошол казан аяк кагышкан кезде, же кандай бир таарыныч учур келген кезде менин байкашыма караганда аял заты кээде мындай эркелегиси келип деле таарына берет да. Бул деген ашыкча мындай көптөн бери көңүл бурулбай калды аялына. Күйөөсү көп нерсе менен алектенип, убакыт бөлбөй атат, анан аял заты ойлойт да, мени унутуп баратат окшойт да, анан өзүнүн бар экенин эстетип. Сиз айткандай бир драмалар сигнал берип, мындай белги берип турат да. Ансыгандай бул нерсени дагы биздин угармандарга кулак кагыш кылып өтөлү. Аял заты чыр чыгарып же бир нерсеге мындай аябай көңүлү чөгүп эле көңүлдүн баарын өзүнө бурдургусу келип атса, демек эркелегиси келип атат деп дагы түшүнсөк. Ошондой эмес деле мүмкүн. Руслан байке, ушунун канчалык чындыгы бар? Чын эле мырзалар ушул жерде эмне эле мага характериңди көрсөтөсүң, мүнөзүңдү көрсөтөсүң деп чыкпай, чын эле эркелегиси келип атабы деп ойлогонго мүмкүнбү? Мүмкүн. Эми бул мындайча айтканда адамзат ошол эки эмеге бөлүнөт экен, эркек дүйнө, аялдардын, айымдардын дүйнөсү. Анан бул жөнүндө көптөгөн китептерде жазылган. Анын арасында билесиңер, жана эркектер Марстан, аялдар Венерадан деп ушундай да китеп чыккан. Чында бул эки ар кайсы мындай ар кандай дүйнө мындайчы. Анан мен үчүн, мен канчалык мындай эжем, мындай карындаштарым болсо дагы, бирок чогуу жашаганда, аял болгондо бул мага жаңыдан бул аял заттын дүйнөсү ачылды мындайчы. Анткени мен түшүнмөптүрмүн мындайчы. Анткени биздин эркектин түшүнүгү бул таптакыр башкача. Бул өтө оор түшүнүк. Айтыш оңой, бирок жашоодо бул мындай өтө кыйын. Анткени биз көнүп калгандай эркекче сүйлөшкөн, эркекче бир айтып, эркекче мындай деген сөздөр биздин бул ошентип жашап өскөнбүз. Эркектин сөзү, эркектин бир түшүнүгү, логикасы бардыгын ушундай биз кабыл алабыз. Бирок аял зат деген башкача экен. Шуну түшүнүп, анан кабыл алыш кээ бирлерге өтө оор болот. Алар ошого көнө албай, балким өзүнө көндүртүп, аялга күчкө салып ошону кыйнап дегендей, мен айттым шундай деп. Эркек бир сүйлөйт да? Эркек сөзсүз эркек бир эле сүйлөш керек. Бирок мындай түшүнүк, жанагы айткандай, анткени жок дегенде мындай физикалык аял таптакыр башкача. Алар жанагы гормональный бир эмеси бар, циклдар бар.
таптакыр аял зат башкача мындай курулган дачы. Пострадовый дейт. Беременность өзүнчө башка. Төрөгөндөн кийин башка. Эмизип аткан башка. Уктабаган күн ал башка. Менче Бизде эми башкача. Айымдарда өзүн башкача түшүнө баштайт дачы. Анткени алар өзүн тааныбай калышат. Ооба. Мен ошол үйлөрдүн алдында бир досум айткан экен, аялыңды бир күнү сен таанып аласың депчи. Ушундай бир күнү сен таанып аласың депчи. Бир күнү ойгоносуң, ойлойсуң, бул ким депчи. Ушул деңгээлге чейин. Ушундай бир анткени бул чындай физикалык жагынан айымдар өзгөрүлөт. Төрөгөндөн кийин мындай көптөгөн физический эме боюнда болгон убакытта бул көптөгөн бул жөнүндө мындай жазылган, бирок көбүнчө биз билбейт экенбиз. Биз жанагы айткандай той жөнүндө ойлонобуз. Ооба. Гүлдөрү жөнүндө ойлонобуз, а бул жагынан эркек өзүн ошол нерсеге даярдаш керек. Үлпөт тойдо жана үлпөт тоюнун көйнөгүн ак көйнөктү кийген кыз деле өмүр бою ушундай кыз жанында жүрө берет деп ойлоп алат окшойт эркектер. Андан кийин кыйналып калышат. Анан сиз айтып атпайсызбы ошол тааныбай каласың депчи. Анан эркектер чыгарган болуш керек деп коем да, бир макал бар го, кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат депчи. Анан эркектер кантип түшүн, ошо эркектерге бир маалымат бере кетсеңиз, мисалы сиз башыңыздан өттү да. Келинчегиңиз кош бойлуу кезинде, анан кош бойлуу болуп, анан төрөгөндөн кийин уйкусуз түндөр баланы багып, ошол кезде көп азыр жаш үй бүлөлөр айтып атышат, мага эптеп эле турмушка чыгып алайын деп ойлогон окшойт деген сыяктуу ой келет дагы, анан мамиле бузулат. Ушул өзгөрүүлөр жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай мамиле кылыш керек кош бойлуу кезинде мисалы? Эми азыркы ушул бизде чектелген убакытта баарын айтыш өтө оор, бирок биз түшүнүш керек экенбиз. Бул жагынан биз эң дегенде биз чыдамкачылык болуш керек. Биздечи күчтүү болуш керекпиз. Муну чыдап, анан эң бизге маанилүү алым бул жакта бул дайым ушундай болбойт. Бул убакыт ушундай. Анткени эгерде бул кайра кайталанып, күнү болуп атса, эркектин ушуну түшүнүп болот мындайчы. Мен ушинтип эле жашап өтөмбү депчи. Ушинтип болуп, ушундай болуп күндөр болуп, ушинтип эле калабы депчи. Эгерде биз алдын ала ушундай бул цикл, ушул атайын ушундай убакыт, анан бул дагы өтөт деп түшүнүп болсо, бизге мындай ошол убакытта мындай чыдап, бизде бир үмүт бар, бул да бир күн бүтөт деген болсо, оңоюраак болот. Чыдаган. Ошол үчүн эркек ушундай кош бойлуу болгондо талак болот дегенде жөнүнө сенин жытыңды чыдабайт. Ооба. Атырымды тем более мен үйдө атыр жоколуп калды дегем да. Ошондон беримдечи. Өтө мындай кандай эмоция жанынан мындай жүн оор болуп калса, бир нерсе болсо ыйлап, эмоцияга эметип, эркек бул жана мындай кичине аз болсо да маалымат болуш керек. Бул азыр гормональный процесс болот. Сен ошого даяр болуш керексиң. Сен чыдаш керексиң. Сен аны менен мындай жанагы айтышып, өзүң жана айткан сөзүңдү кайталап, ошол ушундай мен айтканмын деп эметпестен, кичине ошого мындай көтөрүмдүү болуш керек. Бул дагы өтөт. Мен карап туруш керекмин. Анан мындай моделди айткым келет, мындай ошол учурда аялың сен үчүн жөн эле аял эмес, балким ичинде ушундай бир модельди ойлонсоң, мындай мисалы оңойраак болот. Ал менин кызымдай депчи. Мисалы кичинекей кызың эркелейт го. Ооба. Аны биз көтөрүш керек сагынчы. Аны биз үмүтпейсиң, мен мындай кантип түшүнбөйсүң депчи. Бул кичинекейдей ошондой кабыл алыш керек. Ошондой эгерде ошондой түшүнгөн келсе, кичине оңойраак болот мындайчы. Бул убактылуу деп. Демек, эркектер аялдын физиологиялык абалы жөнүндө маалыматы сөзсүз болуш керек дегенди айтасыз. Эң жакшы. Анан кийин баян эже айтсаңыз, эркектерде болобу, аялдарда болобу, ушу үй бүлөдө экөө аял күйөө болуш жакын жашаганы менен дагы бир коркунуч бар экен да. Бул менин башыма чыгып кетпейби? Бул ушинтип башкарып албайбы? Руслан байке айткандай, өмүрүм, жашоом ушундай болуп калабы? Мени башкарып алдыбы, же мени баш ийдирип алдыбы деген сыяктуу коркунуч болот да. Анан ушул мырзаларга сиздин аялдарды мындай кантип караш керек? Кантип бапестеш керек? Ухаживать этет деп коет орустар. Кантип кам көрүү керектиги жөнүндө мырзаларга кеңеш айтып өтсөңүз. Биринчиден коркпош керек.
көп жерде эле азыр окот, маалымат көп. Мисалы гүлдү эле ошону эмнени кандай жакшы баксаң ошондой жакшы көрүнө баштайт деген сыяктуу элечи. Бекеринен айткан эмес, аялга жанагы как айнек сыяктуу сын кала турган сыяктуу эле идиш карайсың го. Аяр мамиле. Аяр мамиле кылса эле акылдуу аял негизи өзү деле түшүнөт. Мисалы эми азыр ойлойм, баарын эле мамилеси жакшы болуп атса, каалагандай чыдам болуп атса деле негизи акылдуу кыздар деле башына чыгып кетишпестир. Ооба. Ошондуктан баарын сүйлөшүү чечим. Эгер башынан эле коркуп башыма чыгып алат деп анан ушундай мамиле атайын неестественно мамиле кылып атса, естественно бул көрүнө баштайт, анан муш чыгып кетиши мүмкүн. Бирок кыздар деле түшүнөт, эркек кишилер деле кичине потерпеть. Кичине чыдамкайлык болуп, убактыларын айттык, мындай болот. Көп жерде айтат го, эркек 3 сөз айтса жетиштүү, аялга дагы канча миң сөз айтыш керек. Кээ бирөөнү чын эле айтып алыш керек. Понимать это ее природа. Ушу жаратылыш ушундай жаралган. Кичине чыдам коюш. Не обязательно ар бир сөзүнө маани буруп, ар бир кыймылына кичине внимание аялдар үчүн көңүл буруп коюу. Мисалы сиз айтсаңыз, Руслан Байкенин сизге эң биринчи берген белеги эсиңиздеби? Ооба, эсимде. Эмне белек берди эле? Мен да унутуп калыптырмын азыр. Бул цепочкада бир розовый кулончик болчу, аябай айнектен сон болгон. Бриллианты потом будут деп айткан. Бирок мен үчүн эсимде калган белек болду, абдан маанилүү. Бул айтып атпайбызбы, экөөбүздүн жана американский кинону элестетип алып эле баары ушундай болсо деген кинодой эмес, жашоо кино эмес. Кинодой эмес, баары кинодогудай болбойт. Особенно бизде, мисалы, азыркы жаштар Facebook'та көп окуп алат, китепти, кинону көрүшөт ушундай эле болот. Бирок биздин кыргызча салттарыбыз бар, ата-энебизден калганчы. Анан ошолор кийин жашап атып түшүнүп баштайт экенсиң, бекеринен айткан эмес, бекеринен мынча эмес. Бекеринен мынтип кыймылдабаптыр, мынтип айтпаптыр деген. Бирок биздин ата-энелерибизден бизде чоң апа көп үлгү алсак болот. Алардын чыдамкайлыгы үчүн канча үй бүлө сакталып келген. Азыр мисалы кызын эркелетип көп энелер кызына туура эмес багыт берип коет, багыт берип коюшу мүмкүн. Өзүңдү кара, өзүңдү жакшы көр деп. Анын баары ордунда. Аял зат өзүн жакшы көрүш керек. Канчалык өзүңө да, күйөөңө дагы ал приятно дегендей балдарыңа. Бирок ошо биздин кыргыздардын салтынан дагы көп туура жагын алышыбыз керек экен. Бекеринен китепте бар. Ошо биз баарыбыз жакшы билгендей, кыргыздын бир нукуралуулугун көрсөткөн Бакайдын жайыты деген бир жакшы кино тасма бар. Анан ошол жерде бир эпизод бар го, келип туруп Абышка менен кемпир аябай ушул мамилеси келишпей калган кезде Абышка кемпирди камчы менен салып жибергенде баласы келип туруп Абышканы болушат. Анан десе тиги Абышка атасы, чоң атасы небересин кубалап баратып жыгылып кетсе, кайра байбичеси келип тура кой деп жүрөт да. Ушул тасманы көргөндө чет өлкөлүктөр мындай түшүнбөйт. Акылына сыйдыра албай коюптур да ушул нерсени, бул кантип депчи. Ушунчалык анан сиз айтып аткандай наркты билген, насилди билген, салтты билген биздин кыргыздын байбичелери деле мындай жакшы үлгү болуп бере алат деп ойлойм да биздин угармандарга. Анан ушул ажырашуу Кудайдын эрки эмес деп айттык да, анткени кээ бирөөлөр өздөрү эле жайлы отуруп эле кел анда ажырашалы деп эле чечим чыгарып коюшат да. Мүмкүн ушул жаш үй бүлөлөр экөөнүн мамилесинин келишпей жатканын чечүү жолу бул ажырашуу деп ойлоп аткандыр. Кандай деп ойлойсуз Руслан байке? Ажырашуу бул үй бүлөдөгү уруштун чече турган жолубу? Эми сөзсүз бул жол эмес. Ушундай үй бүлөлүк жашоо бул бир жагынан сыноо. Эң өтө оор кризис убагында бул кээде ушундай болушу мүмкүн. Бул кандай бир чечим же бул кандай бир өтө оңой угулат. Биз ушунтсек болду депчи. Бирок чынында бул калп. Анткени алдын ала ошол нерсеге эгерде адам ушул нерсе даяр эмес болсо, ошондой болушу мүмкүн. Биз ушундай ажырашалы, анан баары чечилет деп. Бирок бул тек гана бул проблеманын башы эле болчу. Анткени бул ушул сөздөн баштап ажырашуудан кийин мындан да көп деген проблема башталат мындайчы. Анткени биз билебиз, бул ыйык жазууда айтылгандай,
эки баш кошкондо эч ким, Кудай баш кошкондо эч ким ажыратпасын. Анткени бул сөзсүз үй бүлө деген бул мындай адам ойлоп чыгарган нерсе эмес. Бул сөз, бул ыйыктык нерсе, бул Кудай ушундый бизди жаратты мындайчы. Ажырашууну мындай нике кыюу бар, бирок ажырашуу деген болбойт мындайчы. Анткени бул Кудайдын бизге берген, бул биздин келишимибиз, Кудай биздин нике кыйган нерсе, бул ыйык нерсе, аны сакташ керек. Bunun içinde көптөгөн нерсе бар. Анан ушундай учурда түшүнүш керек. Эки ушул жубай түшүнүш керек. Биз ушул учурга келдик. Азыр бизге оор. Бирок биз чогуу өтөбүз ушундан депчи. Ушундай эгерде чечим түшүнүк болсо башынан, анда оңойраак болот. Бирок эгерде мисалы келинби же жана жигиттин ою башкача болсо, эми ар бир ситуация өзгөчө болот мындайчы. Балким бирөө бир ойнош ойгу же дагы бир башка бир туура эмес ой же тарбиясы башка же бирөө туура эмес кеңеш берип атабы. Эми ар бир ситуацияда бул балким бирөө консультация берип атканда түшүндүрүп берет дечи. Мисалы мен уккандай бир жаш келиндердин мындай балким жалгыз апасы менен өсүп калган. Анан ушундай бир кеңештерди угуп калдым, өтө мындай ушундай бир коркунучтуу кеңештер. Мен сени жалгыз өстүргөнмүн. Эми сен балаңды биз өстүрөбүз, ажырашып бер деп ушундай кеңештеген. Билесизби, анан бул эмнеге алып келмек? Мындайчы, анан ошондо аял өзүнүн тагдырын башка ошо кыздын ичинде дагы ошол тагдыры кайра кайталанат ушундайчы. Анан буну токтотуш керек. Ажырашуу, ошо вопрос, например, ажырашуу деген сөз ушу айтылып калган, ушу ситуацияга жеткенге чейин да көп нерселер болот да. Ошол моментте ойлонуп башташ керек да. Мисалы, менин карашымча, эгер мисалы жолдошу же абьюз деп айтылат го, сабап атса кайра токтобосо, анда ойлонуш керек да. Өзүн чын эле ал ден соолугуна зыяны тийиши мүмкүн. Же ичип токтобой атса. Башка бир крайность. Да, другие есть крайности, когда да, уже психолог керек, мисалы консультант керек. Жөн эле бир тиричилик үчүн урушуп атып эле анан кийин же көп жери кызганып атып жөн эле так билинбей эле кызганып урушуп атып эле ажырашуу деген бул оңой сөз эмес, ары бери айта бергендей чалыш. Бирок ушундай бир несколько случаев абьюз же ичип токтобой атса, же психологически может быть проблемасы бар, анан кыйнап атат, бирөөсү экинчисин кыйнап аткан болот. Ал жерде сөзсүз профессионалдар менен сүйлөшүү керек, консультант анан мүмкүн. Ошондуктан жогоруда сиздер айтып өткөндөй, үйлөнгөнгө чейин сүйлөшүп жүргөн убакыт көбүрөөк болсо, демек баягы сиз айтып аткандай психологический кандайдыр бир психологиялык жактан жабыркаган адамбы, же чын эле кол көтөрүп мындай карман албаган сабыры жок адаммы экенин таанып билип, анан кийин ушул эркекке мен чыдай албаймын го деп ошол кезде сүйлөшүп жүргөн кезде ажырашып кетсе бул жакшы экен. Мындай эки башка жолго түшсө. А бирок көрүп туруп, карап туруп үйлөнүп алгандан кийин бул ажырашуу тилекке каршы, Кудайдын эркине туура келбейт экен. Анткени бирөө ошол насатын айтып атат, мынтипчи, үйлөнгөнгө чейин көзүңөрдү ачып, жакшы карап көргүлө, бүт байкагыла. А үйлөнгөндөн кийин көзүңөрдү катуу жаап алып, эч нерсе көрбөй жашагыла. А биздики тескерисинче, жанагы сиз айткандай үлпөт тойдогу нерселерди элестетип көзүбүздү жумуп алып, сокур деп, анан үйлөнгөндөн кийин эле көздөрүң ачыла баштайт, тиягын көрүп, биягын көрүпчү. Ошон үчүн негизи эле үй бүлөдө бул ыйык нерсе, үй бүлө мамилеси деп айттыңыз да. Кудайдын эрки эмне үй бүлөгө болгон? Эми бир аял менен бир эркекти коюп туруп бири-бириңерге чыдагыла деп койгон нерсеби, же бир кандай ырахаты барбы, же кандай нерсе деп ойлойсуз? Менче бул жазылгандай дүйнөнү ушул эң чокусун ушул адамзатты жаратып, адам ата о не бул жаратылыштын чокусу, тажысы. Анан Кудайдын буйругу бул дүйнөнү башкаргыла, анан кам көргүлө, баккыла, өстүргүлө. Кам көргүлө деген нерсе бул жерге карата, дүйнөгө карата, анан сөзсүз мен эгерде азыркы үй бүлө жөнүндө жанагындай салыштырып көрсө, үй бүлө да ошого кирет. Үй бүлө бул кандай бир ушул бакча. Биз ошонун ичинде да ушундай бир ошо эки баш кошкон киши ошол бакчада иштеш керек, чогуу. Анткени бул жумуш, атмосфера куруу, ушундай бир бири-бирине мамиле куруу, балдарды өстүрүү. Эркек болсо ошол жанагындай
жоопкерчилик алыш керек. ооба. Аялы болсо ошого атмосфера туш керек. Биз ошол Кудай жараткандай ошол сыяктуу үй бүлөнүн ичи ушул жана 5 сыяктуу мындай бир эмени куруш керек экенбиз, ушундайчы. Биз ошол Кудай жараттык, ошону биз балдарыбызга да ошону үлгү көрсөтүш керек, аларды өстүрүш керекпиз. Ошол үй бүлө деген бул Кудайдын жаратылышы, анан биздин көбөйгөнүбүз, анан биздин жакшылыкта көбөйтүш керекпиз бул дүйнөдөчү. Жөн эле мындай ажырашып эмес, бирок эң үлгү ошол балдар бул сүйүүнүн мындай эмеси деп коет, мөмөсү деп, ошондон пайда болот. Ошол Кудайдын планы бул сүйүү. Сүйүү көбөйүш керек, сүйүү тараш керек. Анан Кудайдын ушул аркылуу Кудайдын даңкы да көрүнүш керек. Ооба. Алгач Адам ата менен ой энени жаратканда ушинтип айткан деп жазылган. Укумдап көбөйгүлө жер жүзүн толтургула. Анан асмандагы канаттууларга, деңиздеги балыктарга жана жерде суда сойлоп жүрчү баардык жаныбарларга бийлик кылгыла деп жараткан экен да. Анан ошол нерсени жасоо аркылуу демек адамзат өзүнө ырахат алат турбайбы? Анан мисалы баян эже айтсаңыз, аял заты ушул нерседе бир сергегирээк болушубуз керек го дейм да. Анткени эмгектениш керек, үй бүлөнүн ичинде эмгектениш керек деп атат да. Анан мындай карап көрсөңүз, эркек эшикте жүрөт көбүнчө, жумуштары менен ушинтип жүрөт. Анан кээ бир аялдарды мен көп угам, балдардын окуусуна каралашпайт, идиш жуушуп койбойт, анан бала карашпайт деген наразычылыктарыбыз көп чындыгында. Анан мырзаларга да түшүнүп кетесиң да, алардан көп нерсе талап кылат экенбиз. Бирок үй ишине эркектердин аралашканына кандай көз караштасыз? Негизи мен мындай стандарттар жаман көрөм. Эркек мындай болуш керек, эчтеле аял только үйдө отуруш керек деген. Анткени мисалы менин кесибиме карата мен иштейм, сөзсүз. Анан ар бир аялдын, ар бир эркектин өзүнүн чакырымы бар да. Мен жашоодо болгон үй бүлөдөн тышкары да биз башка нерсени кыла алабыз. Өзүнүн чакырыгыбыз бар, өзүнүн талантыбыз бар. Поэтому это как договорятся, наверное, үйдө. Эгер эркек кишинин ата болуп, анан тем более башка жоопкерчиликтери дагы бар. Кандай жетишкенине карата. Мисалы мен жумушта да, үйдө да болобуз. Бирибизге бөлүп жардам беришет. Эч нерсе болбойт эгер мен иштеп келип акча таап калсам бир малда. Же мен жумушка кеткен малда балдарды карап берсе, же наоборот болуп калса. Менин карашым ушундай да, негизичи. Анан только эркек киши иштен иштеп келип, анан келип диванга жатып, эми чай кой, аял киши үйдө эле отура берген. Жок, азыр ар кандай, это все гибко даже мындай. Ар ким как договорятся. Ошол моментте ар ким жашоосу ар кандай да, только мондай болуш керек деп айта албайбыз. Анткени ар бир үй бүлөдө өзүнүн ар кандай как структура своей семьи, мыйзамы да бар. Өзүнүн мыйзамы да бар. Главное в этом оставаться адам болуп калыш да. Бул Кудайдын өзү жоопкерчиликтүү. Мен Кудайдын астына, анан өзүбүз ар ким өзүбүз жумушубуз, үйгө болгон мамилебизди кандай кылып атабыз. Албетте бир нерселер туура эмес болуп калат, бирибизди оңдойбуз. Азыр сиз айткандай мурункуга караганда бир топ эле жеңил. Мурда болсо, мурда дегеним бир 50 жыл мурун, мисалы биздин ата-энелерибиздин жашоосун карасак, анда сиз айтып жаткан стандарттар сөзсүз каралган болчу. Аял үйдө отуруш керек, эркек гана иштеш керек деген сыяктуу стандартка биздин ата-энелерибиз чыдап келишкен да. Бирок азыркы учурда алар өздөрүнүн балдарын антип кармагысы келбей, жеңилдиктер көп, бирок ажырашуулар ошон сайын мындай статистикага карасак көбүрөөк да. Демек, эркиндик эмне үй бүлөлөрдү бузуп жатабы деп. Жакшы бир сөз бар го, эркиндик деген жакшы, бирок мен үчүн баарын кыла берген жакшы, бирок баары эле мага пайдалуу эмес да деген сыяктуу. Баягы үйдөгү эркиндикти кандай колдонуш керек? Мына ушул нерседе дагы акылмандык керек окшойт да. Анан кийинки суроом ушундай болсун, мына тилекке каршы биз ушул оор теманы коомдун көйгөйү катары көтөрүп чыктык. Ажырашуулардан балдар дагы көп жабыркап атышат да. Анан баян эже баарыбыз жакшы билгендей, аял заты бала үчүн тим эле отко сууга да секиргенге даяр. Айрыкча энелик инстинкти аталыктан да күчтүүрөөк деп айтып калышат да, билбейм канчалык деңгээлде. Анан ошон үчүн азыр балдардын жабыркаганы жөнүндө айтсак дагы мүмкүн, кээ бир үй бүлөлөр баласы үчүн дагы мүмкүн кайра элдешип калар деген сыяктуу ойдо ушул суроону бергим келип атат да, экөөңүздөргө тең. Балдар кандай бир жабыр тартат ушундан? Сөзсүз балага бул өтө зыян тиет экен. Мисалы азыркы
азыркы психолог Людмила Петрановская деп уксак айтат да, бир баланын кичинекей наристенин өзүнүн чоң взрослый болуш керек деп айтат. Аны жакшы көргөн, это не имеет значения, атасы барбы же. Менимче жакшы эле, анткени мисалы азыркы жаштар, жакында эле Руслан айтып кетти, атасы жок өскөн кыздар башкача болот экен. Үй бүлө куруп баштаганда ошо билинет экен. Башкача, бул эркектин тарбиясын көргөн жок үйдө, бул авторитет, бул мындай болуш керек, то есть мындай жүрүш керек дегенде, ошол маалда аял, например, мен эркинмин деген, ошондо да чыгыш мүмкүн экен да. Бир четинен эркек бала үчүн атасы жок чоңойсо дагы өсүп калгандарга дагы билинет. Анан биринчиден психологиялык жактан көп нерселер байкалып калат да. Бирок эми турмуш ар кандай болот да, кээ бирөөнүн чоң атасы болот, тай атасы болот. Мисалы азыр деле көрүп жатам, жакында жүргөнүздөнчү кээ бирөөнүн тай атасы болуп берет, бирок бала сурайт да, а менин атам гана, а менин апам гана. Сөзсүз ал моментте сурайт. Анан мисалы билесиз, мен мектепте балдарыбыз бар, папасы төлөш керек болчу, мамасы алып келиш керек болчу, анан ал башкачалар чын эле айырмаланып турат. Кадимки үй бүлөдөн келген, анан ушундай эки жакта жүргөн бала кадимкидей башкача. Демек, Руслан байке айткандай, биз жөн эле ынтымактуу жашап атабыз, биз ушундай милдетибиз деп ойлоп коюу эмес, биздин үйдө төрөлгөн канча бир баланын тагдырына ынтымактуу үй бүлө болсок жакшы таасир этип, ынтымагы жок үй бүлө болсо жаман таасир этип коюшу толук мүмкүн экен да. Анан ушул жетилген куракка келген учурда, мисалы балдарга кандай тарбия бериш керек? Сиздерде дагы баягы орусча айтып коюшат эмеспи? Переходный возраст депчи, өткөн мезгилдеги балдарыңыздар бар, мисалы, башыңыздардан өттү болуш керек. Анан кийин ушул кезде сиз сөзүңүзгө аралжы Руслан байке айтып өттү да. Үй бүлө куруу үчүн эч качан окубайбыз, башка нерсеге окуйбуз депчи. Сиз түшүнүп калдыңыз да, үй бүлө куруш үчүн окуш керек экен, башкача айтканда маалымат алып тарбияланыш керек экен. Эми учурда үйрөнөсө болот. Ооба. Азыр ушул өткөл мезгилинде балдарыңыздарга бекем үй бүлө куруш үчүн кандай кеңештерди айтып, кантип тарбиялап атасыздар? Эми көп эле айтылат го. Биз айткан сөз эмеспиз. Жашап аткан, кылып аткан иштерибиз ошондон үйрөнөт депчи. А дегенде сөзсүз биздин мамилебизди көрүп деп алар жок. Биз жанагындай атасы тамеки тартпа деп өзү тамеки тартып атса, эмнени окумак, эмнени кылмак калчы. Ошо көрүп аткан нерсени сөзсүз кылат. Ошол үчүн биринчиден өзүбүздү үйрөтүш керекпиз. Бирок балдарыбыз сөзсүз бизде болот дейт элечи. Ошол үчүн бул жагынан өзүбүздү үйрөтүп, бири-бирибизди ушундай тыйып, өзүбүздү караш керек суа дегенде. Балдарыбыз болсо жанагындай өспүрүм, жанагындай переходный периодда бул чындай өтө кыйын учур. Ал жөнүндө кеп кылсак, чында анда дагы бир бул мен ишенем, бул убактылуу бир нерсе. Бир убакыт болот ушундай. Анткени кичинекей бала өсүп анан киши болуп туруп, анан ошол моментте ал психологически бөлүнүп болот экен да. Кадимки эле ал ушул эмеде бөлүнүүсү келгенде жанагындай ачууланып, тил укпай, жанагы бир нерсе кылып аткан, бул ошону билдирет экен да. Ал бөлүнүп атат. Ал өзүнчө мындай, менин мындай эрким мындай, мен мындай каалайм деп аткан, ал мен жаңы же өзүнчө бир адам болгум келет деп, бул инсан төрөлөт деп белгиси экен. Биз ата энесинин көз карашы боюнча бул мындай бизге каршы чыгып атат. Эми сөз тиле албай жатат. Бул ата энесинин көз карашы боюнча. Бирок бул азыркы бул ненормальный момент, аякта гормональный момент болот. Ал өсүп атат, бирок ал убакытта өтөт. Анан биз кандай тарбиялап атканыбыз, бул сөзсүз балдарыбызды ушу кечинде болобу, тамактын алдында болобу, ушу бата берип атканда балдарыбызга да бата беребиз. Анан батасын ичинде сөзсүз биз алардын келечекте үй бүлөлөрү жөнүндө бата беребиз. Айтабыз, ушу сенин үй бүлөң мындай болсун. Азыр кичинекейден баштап биз алардын ушу жарым түгөө жөнүндө биз азыр сыйынып атабыз. Айтабыз, Кудай ушуларга атайын ушу табылсын, түгөө ушул чоо жакшы үй бүлө курсын деп, алар ушундай ой менен дагы ушинтип азыр жашап атышат. Анан биз азыр айтабыз, мына биз ушинтип жашап атабыз. Биздин үй бүлөбүз ушундай, силердин үй бүлөңөрдө да ушундай болсун деп. Ушул сөздүн кичинекейден баштап кулагына коюш керек. Мисалы карындашы бар, кыз кишиге колуң тийбесин, азырдан көрөйүн.
экөөбүздүн мамилебизди көрөт. Мисалы азыр эле бир нерсе үчүн спор болуп кетсе деле катуу может быть, анан кайра отуруп кечинде чогуу чай ичип, булар такыр урушуп кеткен жок, бөлүнүп калган жок, чогуу аларга жана спокойствие берет. Атенем кайра спокойно чай ичип сүйлөшүп отурушат деп. Биз ойлойбуз ушунун баары бир Руслан өзү айткандай, бул үй бүлөдө ажырашуу деген сөз болгон эмес. Анын папасы көргөн, ата-энесин балдарыбыз деле ошону көрүп деле чоңойтуп, ошо мээсине сиңип калыш керек ушул стандарт. Азыркы мисалы апалар аябай көп сарсанаа болот да. Өткөл мезгилинде, переходный возрастта орусча айтканда, өткөл мезгилинде бала көчөгө чыгып көп кеч келет. Мисалы эне аябай сарсанаа болот, анан айрыкча энелер укмуш бир сүрөт, образ түзүп алат да. Кетип атса, кетип баратса, жаман балдар кармап уруп атабы же минтип атабы, ал эс алып эле жүргөн болот. Анан кийин ушул кезде үйгө келгенде сопсонун эле жайдары эс алып келген балага кечке сарсанаа болгон эне болгон эмоциясын чыгарат да. Анан биздин угармандардын арасында дагы ушундай көйгөйлөргө туш болгон ата-энелер бар болуш керек. Баян эже айтсаңыз, кандай реакция кылыш керек? Жөн эле түшүнүп кое берейин десең, ошондой бейбаштыкка көнүп кетеби деп дагы коркосуң да. Сиз суроо берип, дал ушул ситуацияны азыр өтүп атабыз. Балабыз 15-ке карап, мен бир четинен түшүнүп атам. Биз деле эми ойлойсуң да, изилдейсиң. Биз өзүбүз деле переходный возрасттан өткөнбүз, баарын ойлоп. Бирок чын сиз дал точно ушундай, сиз айткандай, кечке сарсанаа болуп ойлонуп келгенде, бирок ушул бир четинен ойлойсуң, биз деле мисалы жүрдүк, ата-энелерибиз көп нерсени билбей калды, бирок Кудай сактады, анан биз чоңойдук да ошол аркылуу нерсе. Аң сезимибиз өзгөрдү, анан биринчиден айтам, Кудай сага тапшырдым дейм. Эмнеси болбосо, сага тапшырдым, менин акыл эси жетер деп. Бирок үйдөн жай отурганда биз сөзсүз папасы менен көп убакыт чай ичип отуруп сүйлөшөт, көп нерсени айтып берет. Анан терпение только бизге, ушундай ата-энелерге, ушундай энелерге, анан классташтар менен, мамалар менен сүйлөшүп калабыз. Чыдайлы деп айтабыз. Баарыбыз түшүнүп атабыз, чыдайлы. Бул кыйын, чын эле оор энелер үчүн. Биз үчүн чын эле үйдө эле баарын жардам берип, бирок антсе характери кантип пайда болот? Кантип эркек болот, мисалы эркек бала. Кыздык өзүнчө чоңоюш керек. Анан антпесе дагы үйдө, я бы не хотела домашний бир мальчик деп вырастить, чтобы он такой стал. Ну, бир чети керек. Чыдамкайлык бизге. Анткени жана бирөө айткан экен, бул адам болуп, жакшы болуп тарбияланыш үчүн мен жок болуп кетемби деп, же өзүмдөгү энергияны, тарбияны айтып атып, муну акылдуу кылып, мен акылым түгөнүп калбайт бекен деп бир ата-эне күйүп атат да. Ансыңарда чын эле өтө оор мезгил. Сурайбыз, көп сурайм, мен деле мисалы балдар чоңоюп калганда бар да, эже кандай болчу эмне, анан чыдап тур деп алар. Бир 16-17 жашкан акылына келип калат өзү. Ошо убакыт менен жашайбыз да. Балаңыз сиз менен сырдашабы, Руслан байке? Азыркы айтылып аткан сөз да чында кандай бизге өтө жакын болуп атат. Чында балабыз ошол убакытта өтүп, подросток болуп, переходный возрастта коюшат ушул учурда. Анан азыр сырдашуу жөнүндө айтар. Ушундай бир кризистен өтүп атканда, же ушундай бир проблема болгондо, анан урушканга убакыт келгенде, көп ата-энеси ойлойт, мен азыр тарбиялап атам депчи. Мына тарбиялоо убакыты келди. Эми мен мына азыр оюн баарын айта алайын деп азыр депчи. Азыр болбосо эми ошол моментте бирок ал тарбиялоо эмес. Ошол учурда биздин өзүбүздүн ичибизден нерсени чыгарабыз. Бирок бала ошол учурда эч нерсени укпайт. Ал жөн эле сөздөр, уруш, кыйгырык, ал ушундай экен деп мындай ойлонуп калбайт ал. Анткени ал бул биздин эмоциябыз. Анан биз айта албаган нерсенин баарын кыйкырып айтабыз, бала түшүнбөйт аны. Уруш мүмкүн, бирок бул көп таасир бербейт мындайчы. Анан сырдаш жөнүндө эң жакшы өзгөчө ошол переходный возрасттагы балдарга мындай жакшы бир атмосферада, баары жакшы болгондо, мурункуну эстебей, проблемаларды айтпай, жакшы тамак, же бир жака барып, эс алып, жөн тынч бир нерсе ойноп аткандабы, же жолдобу, жакшы башка бир кинону сүйлөшүп атпы, кинотеатрга барып, кафеге отуруп, жакшы отурганда, ошондо айтылган сөздөр ошо көбүрөөк таасир этет депчи. Анткени кеңеш сыяктуу, бири-бирине ишенип ушуну айтканда, бала өзү айта баштайт, сырдында айтат.
мындай болуп атат тигиндей депчи. Билбейм, бул өтө кызыктуу учур. Сырда ушул убакта эркек дагы бул нерсеге даяр болуш керек экендичи. Мен учурда мындай өзүмдү кармап атам, анткени ал сырларын айта баштаганда мен мындай кээ учурда даяр эмес болчумун. Анан сыр бербей, өзүм жүзүм мындай нормаль экенди мындай билгизбей акырын угуп аттым-дачы. Анткени бул өтө мындай кымбат, өтө баалуу убакыт мындайчы. Ал айта баштаганда күлүп салбай, сындабай, угуп, карманып, ичинде деп эметкенде ал айтылат мындайчы. Ошол учурда өтө кээде бир кызык нерселерди айтат мындай карманыш керек мындайчы. Анткени эмкиде бир нерсени айткысы келсе ал айтпайт мындайчы. Ошол үчүн мындай шок болсоңор дагы бирок унчукпай угуу бергиле. Сыр бербей. Угуп акырын оңдогула, анткени мен ушундай кээде ичимде кыйкырып атам угуп атам. Бирок айтпайт, бирөөнүндай кызды балким сүйүп калганы, же бирөөнүн жакшы көрүп атканын айтып берет, же бир нерсени коркуп аткан нерсени айтат. Ошонун ичинде мындай карманып айтканы ошондо ушул атмосфера түзүш керек. Эмкиде ата энеге барып коркпош керек. Эң жаман нерсе болсо дагы, эң ушундай бир оор болсо дагы мен барамын. Ал мени мындай чекке кабып салбайт, угат, мен барам деп. Ушундай бир ар бир учурда ай, эмне айтып атасың муну депчи. Ай, бул кандай деп, ай дегенде бала ошондон коркот депчи. Акырын бир нерсени айттыбы, шокту көрсөтпөй, шоктун ичиңе калды, акырын айтып, дагы сөздөр чыгарып баарын айтат, сырларын. Бирок ичимде шок эле болот. Бирок кармаш керек мындайчы. Ичинде артист болуп туруш керек. Чындыгында баягы эгерде ишенимдүү дос болуп бере албасак, анда балдар башка жактан ишенимдүү дос издей баштайт дагы. Анан менин убагымда мындай эмес эле деп эле кайра өзүбүздүн алып калышыбыз мүмкүн экен да. Мына урматтуу угармандар, сиздер менен биз ушул ажырашуу Кудайдын эрки эмес деген бир темада сүйлөшүп, үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн жүрөгүнө тиешелүү маселелерге мындай жеткенге аракет кылып жатабыз. Анан ушул убакыт деген убакыт мына аягына да келип калыптыр. Азыр болсо ушул эфирдин аягында баян эже айтсаңыз, күйөөгө чыгам деп камданып, үлпөт көйнөктөн башканы ойлобой турган жаш кыздарыбыз бар, же болбосо жаңы эле баш кошкон жаш келиндер бар. Ушул жаштарга үй бүлөнү бекем сактоодогу бир жакшы кеп кеңештериңиз болсо кыскача айтып өтсөңүз. Ал эми Руслан мырзадан сураналы, даярданып турсун. Биздин үйлөнөм деп баягы көзүнө эч нерсе көрүнбөй ала качып тим эле ушундай даярданып жүргөн жигиттерге же жаңы үй бүлө курган мырзаларга сиздердин кеңешти угуп жыйынтыктасак. Ушу турмуш курат элем деген ушул жөнүндө кыялданып жүргөн кыздарга айтат элем, биринчиден турмушка чыга элек деле өзүңөр бактылуу болуп үйрөнгүлө. Кесипке жеткиле, өзүңөрдүн убактыңарды, то есть каалаган нерсеңерди азыр аткарып, азыр бактылуу болгула демекчимин. Анткени ушу мен турмушка чыксам, анан көнүп кийсем, анан бүт жок самооценка андан тышкары башка өзүндө болуш керек, кесиби болуш керек, өзү жакшы көргөн, жакшы бир нерсе кыла ала турган өзүнүн нерсеси болуш керек. Кыз өзү негизи самодостаточно болуш керек да. Мен күйөөгө тийсем эле анан бактылуу болот. Же ушу жаңы турмуш куруп анан күйөөм мени бактылуу кылыш керек эмес, бирок ар бир өзүнө, ар бир за свою часть өзүн билүү үчүн каждый отвечает. Үйдүн тазалыгы үчүн, мисалы балдардын тарбиясы, көп нерсе үчүн аялда өзү көп нерсе жоопкерчилик алса да бактылуу болот. Анан ушу талап кылып эле ушул сен мени бактылуу кылышың керек деп отура берген да болбойт. Каждый вот ушу самодостаточно болуп, өзүндө бактылуу болуп, өзүн өзү алаксытып дегендей да, ушу качан келет, каякта жүрөт, эмне футбол ойноп кеттиби, анан мынтип дагы отура бербей, жок өзүң менен болушуң керек. Когда аял киши өзү занят, өзүн өзү карай алып жүрсө, анан наоборот интереснее, ушу сүйлөшкөнгө, маектешкенге да өзүнүн темалары болуш керек. Развивать, өзүн өзү өнүктүрүп жүрүш керек да. Кыскачасы. Жакшы. Руслан байке. Мен эмнени айтмакчымын? Бир акылдуу киши айткан экен. Мисалы бирөө мен балыкты жакшы көрөм дейт. Балыкты жакшы көрөм десе бирөө айтат экен, ага аксакал айтат экен, сен балыкты жакшы көрбөйсүң.
сен балыктын даамын тилиңде жакшы көрөсүң депчи. Тилиңдеги ошол даамын татып атканда ошону жакшы көрөсүң дейт. Эгерде сен балыкты жакшы көрсөң, сен балыкты кам көрмөксүң. Сен ошону мындай бакмаксың дейт. Куруп жеп алмак эмессиң да? Өлтүрүп, бышырып жеп салмак эмессиң депчи. Башкача, бирок сен ошол даамды, ошол таткан даамды ошону жакшы көрөсүң дейт. Ал болсо бул үлгү эмне жөнүндө билдирет? Биз мындай үй бүлө жөн курулуш келгенде биз көбүнчө жанагындай таптуу нерсени каалайт экенбиз. Аялдан мен эмне ала аламын депчи. Мага эмне керек? Кантип ошону куруп бышырып жесем депчи. Бирок мен эгерде чындап ошону сүйсөм, мен эмне кыла аламын? Мен ошону кам көрөм деп. Ошого эмне кандай салыгым болот депчи. Сөзсүз биринчи эң маанилүү сөз бул жоопкерчилик. Үй бүлөсү үчүн эркек эмне болбосо дагы эркек ошого жоопкерчиликтүү. Ал баш болуп үй бүлөсүнүн баардыгы жоопкерчиликтүү болуш керек. Эмне билдирет? Сөзсүз бул ал чечиш керек. Бул нерсеге дагы өсүп мындай бой жетип ошого түшүнүккө келиш керек. Көп билебиз, биз жаштарды жөнүндө кеп кылып атсак, жаштар кээде ата энесинин тилин угуп жүрүшөт. Мен ата энем мынтип атат, тигинтип атат депчи, ал бөлүнө элек. Ооба. Ошол эле сөздө айтылган ал бөлүнүш керек дейт. Экөө бир болуп бөлүнүш керек дейт. Көп учурда бөлүнбөй, мен папам тигинтип, мамам мынтип атат депчи. Мамам таттуураак бышырчу деп. Тамак мындай болчу депчи. Жок, сен жаңы үй бүлө куруп атасың. Бул сенин өлкөң, сенин элиң. Сен башчысың ошол жакта. Сен жоопкерчилик алыш керексиң ошого. Эмне болобу? Алсыздык болобу, күчтүү, жакшыбы, жаманбы, таттуу, ачуу, баатыңды сен көтөрүш керек деп. Дегенде эркек өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек. Ошол өтө маанилүү. Эч ким анын ордуна жоопкерчилик албайт. Бул жагынан өсүш керек. Ооба. Өсүш керек. Жогоруда жакшы дагы сөз болду. Кудай кошкондо адам ажыратпасын деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Андыктан мына өзүбүздүн досторубуздан, туугандарыбыздан мындай ажыроо деген кандай? Аларга такыр көңүл бурбай коюу эмес. Алардын таасири жок өзүнчө үй бүлө кура албагандыктан анан кийин ата энелер ошол үй бүлөгө кирип алып башкара беришет кошо. Анан достору кирип алып ар кайсы сөздү айтса ага кошула берет. Демек, эркектин бир чоң жоопкерчилиги эркек катары калыптанып, эркек катары бөлүнүп, үй бүлөнү жоопкерчилигин моюнга алуу. Эгемендүү болуш керек. Ооба. Аял кишиде деле ушундай жоопкерчилик бар. Кыз киши үйгө барып сөз ташыбай деп айтылат го. Ооба. Жок, өз жагын кармаса дагы көп кийлигишүү көп болбойт. Каяктан кийлигишип баштайт аны. Кени көп айтып бере берсе деле билет аны. Жок, ушул сыр билгизбей алып кете берсе, кени жаштар бүгүн ушат, эртең жарашат дегендей. Бирок төркүнү кайра жаман көрүп калат. Ушул жактан бул биздин чебибиз. Бул өзүбүз кармаш керек да. Бул менин үй бүлөм, бул карма. Ооба. Урматтуу угармандар, мына эсиңдеби деген биздин уктуруу аркылуу бир жакшы кеп кеңештер болду окшойт. Чындыгында үй бүлөнү бекем сакташ үчүн, ажырашуу болбош үчүн эң биринчи бүгүн биздин коноктор аркылуу алган биздин ошол кеңештерибиз ажырашуу деген сөздүн өзү биздин үйдө айтылбашы керектиги жөнүндө жакшы кеңеш алдык. Ошондой эле бул сиздин чебиңиз, бул сиздин үй бүлөңүз, ошол бакча сиздики, ошол бакча жакшы болсо сиз гана ырахат алып жакшы жашай аласыз. Эгер ал бакча начар болсо сиз гана жабыркайсыз, башка адамдар өз жашоосу менен кете беришет. Алар тескерисинче мурда сиздин бакчаңызды өстүрбөй бузуп койгону менен сиз кыйналып жаткан кезде алар бактылуу болуп жашай бериши толук ыктымал экен. Ошондуктан акылсыздардай болбой, акылдуулардай жашагыла деп бекер жеринен айтылбаса керек. Андыктан келиңиздер урматтуу угармандар, өзүбүздүн чебибиз, өзүбүздүн бакчабызды гүлдөтүп, өнүктүрүп өстүрөлү дагы ошол чебибиз менен башкаларга үлгү болуп, ошондой эле келечектеги биздин балдарыбызга дагы бир жакшы үлгү кадамдарды калтырып кетүүгө аракет кылалы. Бүгүнкү эсиңдеби уктуруусунун конокторун кайрадан дагы бир тааныштырып өтөйүн. Үлгүлүү жана белгилүү үй бүлөлөр, биздин коомго өзүнүн жакшы таасирин берип келген үй бүлө Руслан байке жана Баян эже, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо көптөгөн жаш үй бүлөлөргө кеп кеңеш айтып, жол көрсөтүп аман жүрүңүздөр. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Уктурууну мен Гүлзина Мыйзамбекова алып бардым. Кайрадан жуманын 5-күнү эсиңде уктуруусунан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.